саламатсызбы, кош келипсиз. Биринчиден ыраазычылык билдиребиз келип бергениңизге. Ошо жакында президенттик шайлоо болгону турат. Ошол тууралуу сиздердин да оюңуздарды билүүнү чечтик. Кыргызстандын тарыхында ошо биринчи жолу президент иштөө мөөнөтү аяктаган соң отставкага кеткен жатат. Ошо Алмазбек Шаршеновичтин доорундагы ишке сиз кандай баа бересиз жана өзүнүн кийинки келе турган президентке ал кандай мурастарды калтырып кетти деп ойлойсуз? Алгач сөзүн башында сиздерге, сиздердин топторго терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени ушу тарыхый шайлоонун алдында ушу олуттуу маселени козгоп, ушундай бир келечекке багыттуу бир нерселерди кеп кылган атабыз. Эми сурооңуз боюнча мен жалпысынан ушу алгач шайлоо жөнүндө, шайлоонун жүрүшү жөнүндө бир токтолуп, анан кеңири айтып берсем деп турам да. Жалпы алганда азыркы шайлоо мурунку өткөн президенттик шайлоолордон эмнеси менен айырмаланат? 91-жылы Акаев, Аскар Акаевичти саясий элита дайындап бекиткен да. Кийин 2005-жылы төңкөрүш болуп, ошо төңкөрүштө саясий элита соодалашып, келишип алып, анан Курмек Бакиев такка отурган. 2010-жылы элдик революция орун алды. Мына ошонун шарданы менен шайлоолор өттү. Ал эми азыркы шайлоо бул чыныгы атаандаштык, демократиялуу жана мыйзамдуу шайлоо деп айтам. Бул жалгыз менин сөзүм эмес, парламентте отурган фракция депутаттары, ошол эле мезгилде эл аралык эксперттердин, кыргыз элине белгилүү инсандардын ой пикирлери. Ал эми Алмаз Шаршеновичтен эмне мурастап калтырып атат деп атпайсызбы? Мен эки чоң көрсөткүчтү айтат элем. Бул биринчи мамлекеттин бүтүндүгү жана чек аранын бекемдиги. Экинчи бул элдин биримдиги, мамлекеттин ичиндеги саясий, экономикалык туруктуулук. Негизи эле мамлекеттүүлүк бул ушу эки мен атаган көрсөткүч менен бааланат да. Мына алсак, чек ара маселелери чечилип атат. Жакында Өзбек мамлекетинин президенти Мирзиёев Шавкат Миромонович келип, мына биздин президент менен кол коюшуп, чейрек кылымда чечилбеген 85% чек ара тилкесин чечип кетишти. Бул да чоң тарыхый көрүнүш да. Элдин ичинде биримдик бар, саясий туруктуулук, экономикалык туруктуулук орноду. Мына ушуну улай турган кийинки президенттикке мурас деп эсептеймин. Буга чейин Сооронбай Шарипович Жээнбеков бийлик бутагына көптөгөн кызматтарды ээлеп келди. Сиздин оюңузча айтканын аткарган иши менен далилдей алдыбы? Албетте далилдей алды деп айтам. Эми жалпысынан алганда Сооронбай Шарипович баягы өзүнүн кызмат жолунда бийликтин баардык баскычтарын басып өткөн да. Алсак ушу жогорку кеңеште 3 ирет депутат болуп шайланган. Мына 95-2005 жылдары бир мандаттуу округда 3 жолу ишеним артылып жогорку кеңешке депутат болуп иштеди. Депутаттык ишмердүүлүгүндө төраган орун басары болду. Агрардык маселелер боюнча парламенттик профилдик комитетти башкарды. Кийин айыл чарба министри болду. Мына 2010-жылы революциядан кийин Ош облусунда барыбыз билебиз 5 жылдан ашык губернаторлук кызматты өтөдү. Мына мен баса белгилеп айтып кетчү нерсе, ошо Ош шаарында Ошто дегеле улут аралык кагылышуудан кийин ошо элдин ынтымагын, облустагы стабилдүүлүк, тынчтыкты орнотуу боюнча эбегейсиз эмгек өтөдү. Мына 2015-жылдын аягында мамлекеттик кызматка келип жетекчи болду. Президенттик аппаратта иштеди. Кийин 2016-жылы жалпы парламент ишеним көргөзүп, премьер-министр болуп дайындалбадыбы? Анан мунун баарын эмнеге айтып атам? Себеби ушу Сооронбай Жээнбеков иш тажрыйбасы мол, билимдүү, андан тышкары мамлекеттик стратегиялык маанидеги маселелерди олуттуу карап, анан салмактуу чечет да. Президенттик кызмат өтө жоопкерчиликтүү милдет. Мына бул чоң маселелерди карап атканда, мындай салмактуу чечиш керек. Мына көрүп атабыз, айрым талапкерлер айтор ушу эл менен жолукканда эмоция менен ар кандай туура эмес ыплас сөздөр айтылып кетип атат. Бул улут аралык чыңалууну күчөтүп атышат. Бул дагы кызматка келип атканда мындай өтө мындай оор басырыктуу болуш керек да. Анан премьер-министрлик учурунда бир-эки нерсесин атап берейин, ушу сиздин сурооңузга жооп беретинде. Сооронбай Жээнбеков өкмөткө башчы болуп келгенде 2016-жылдын биринчи кварталында ички дүң продукциябыз минус 4,9%-га түшүп кеткен. Мына 1,5 жылдын ичинде, 1 жыл 5 ай дегенде бул көрсөткүчтү 6,4%-га көтөрүп, жаңы өкмөткө өткөрүп берди. Бюджеттик киреше бөлүгүн ала турган болсок, ошо салыктын түшүүсүн 11 миллиардка көтөрүп берди. Мына азыр шайлоодо бир талапкер жүрөт. Мен дейт, бюджетти 40 миллиардка кирешесин көтөрүп берем деп. Ал эми биздин саясий платформага ушу Сооронбай Шариповичтикине 60 миллиардка көтөрүү деген кирди.
Себеби 7 айдын ичинде 11 миллиардка көтөргөн адам 6 жылдын ичинде албетте бул 60 миллиардка көтөрөт. Мына экспорт деген 4-6 эсеге түшүп кеткен, муну 30%га көтөрдү. Анан көрүүчүлөргө баса белгилеп айткым келет, ипотека боюнча ар бир шайлоодо билесиздер, ошо ипотеканын коюндарын жана проценттин ставкасы деп коет, төмөндөтүп беребиз деген убадалар берилип жүрбөйбү айрым талапкерлер арасында. Ипотека боюнча саясий платформага кирди, ошо ипотеканын коюндусу 8%га түшөт деген. Бул конкреттүү ченелген, эсептелинген мен пайыздык көрсөткүчтү айтып атам, себеби 2016-17 жылга карата ошо ипотекалык коюндар 14% болчу. Аны 10%га түшүрдү. Демек, 6 жылдын ичинде 8% менен берүү бул реалдуу көрүнүш да. Анан жалпысынан мен ойлойм, бул сиздин сурооңузга жооп болду. Сооронбай Шарипович бул өзү мактанбаган адам. Анан иштерман, мээнети, талыкпас эмгеги менен бардык коюлган, алда коюлган максаттарына жетет. Демек сиз Сооронбай Шариповичтин жасаган ушул иштери жана сапаттары башка талапкерлерден айырмаланып турат деп. Албетте. Эми сапаттары боюнча, айырмасы боюнча мен мынтип айтат элем да. Биринчи, Сооронбай Шарипович бул башка талапкерлерден айырмаланып, бул элдин ичинен чыккан элдик уул. Мына бир талапкер чыгып атпайбы, мен дейт президент болсом, элдин ичкен суусун ичем, элдин жеген нанын жейм депчи. Бул өзү уят көрүнүш. Себеби ал адамдар эгерде элдер нан жеп жүрсө ал кайда эле деген маселе да. Ал эми Сооронбай Шарипович өзү элдин ичинен чыккан жөнөкөй мугалим, зоотехниктен мына бийликтин бардык баскычтарын өтүп келди. Андан тышкары чоң эле айырмасы жөнөкөйлүгү, ыймандуулугу, адилеттүүлүгү, олуттуу маселелерди карап чечкиндүү, эрктүүлүгү, анан салмактуу чечүүсү. Мен ойлойм, бардык талапкерлер жакшы. Бирок анын ичинен эң мыктысы Сооронбай Жээнбеков. Бүгүнкү күндө Сооронбай Шариповичтин командасында кимдер бар жана кимдер болот? Бүгүнкү шайлоодо Сооронбай Шариповичтин өзгөчөлүгү көптөгөн уюмдарды, саясий күчтөрдү бириктире алды. Мына бүгүнкү шайлоодо 10дон ашык чоң саясий партиялар колдоого алды, 50дөн ашык коомдук уюмдар, кыргыз элине көрүнүктүү, белдүү жана беделдүү инсандар колдоп атат. Демек мен айтам, Сооронбай Жээнбеков бул мамлекеттин бүтүндүгүн, элдин биримдигин сактаганга, бекемдегенге толук кудурети, күчү, эрки жетет. Ошол Сооронбай Жээнбековдун шайлоо алдындагы саясий платформасы эмнеге негизделген? Кайсы негизги багыттарга көңүл бурат? Саясий платформа негизи 2040 жылдагы Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү улуттук стратегиясына негизделген жана конкреттүү иштерге негизделген. Билесиздер, 2040 бул символикалуу жыл. 2040 жылы Кыргыз мамлекетинин 50 жылдыгын белгилейбиз. Мына ошол жылы улуттук стратегиянын жыйынтыгы чыгат. Андан тышкары 2040 жылы Кыргыз кагынатынын 1200 жылдыгы белгиленет. Бул 2040 стратегиянын өзгөчөлүгү бул жерде бул улуттук кеңеште талданып чыгат жана бунун ишке ашыруусунда бардык мамлекеттик органдар катышат жана президентке өзгөчө президенттин ишинин негизи болуп берет да. Анан Сооронбай Шариповичтин жалпылап айтканда саясий платформасы ишке кирген жана алдыда жазыла турган иштерге негизделген. Азыркы тапта ошо 60тан ашуун коомдук уюмдар, саясий партиялар жана ошондой эле көптөгөн диаспоралардын өкүлдөрү дагы Сооронбай Шариповичке өздөрүнүн үмүттөрүн артып жаткан учуру, сиздин оюңузча Сооронбай Шарипович элдин биримдигин жана бүтүндүгүн сактай алат? Албетте сактайт. Мен ишенем. Ошон үчүн бизге окшогон чоң саясий партиялар колдоого алышты. Биринчи көрсөткүчү Сооронбай Жээнбековдун бул эл менен тил табышуусу, жөнөкөйлүгү, экинчи бул иш тажрыйбасынын молдугу. Сооронбай Жээнбековду жөн жеринен сиз атаган уюмдар, мен атаган инсандар колдогон жери жок. Мына азыр көрүнүктүү адамдар дагы өзүлөрүнүн оюн ачык айтып атышат. Демек, Сооронбай Жээнбеков башталган көчтү улап, ошо баягы кыргызда айтат эмеспи, чачылганды жыйнап, үзүлгөндү улайлы дегендей, ушундай бир журт айласын кыла турган инсан деп мен ишенем. Эки ооз сөз менен айтсаңыз, эмне үчүн эл Сооронбай Шариповичке добуш беришет? Биринчиден, Жээнбеков өзүнүн элин, өзүнүн элине жана жерине кыянаттык кылган эмес. Жээнбеков элин алдаган эмес, мамлекеттин мүлкүн урдаган эмес. Жээнбеков өзүнүн мээнети, талыкпас эмгеги менен эл ичинен чогулткан кадыры бар, анан ат башындай баскан аты бар. Демек, Жээнбеков кийинки кыргыз көчүн улай турган
мыкты талапкер деп мен ишенем жана президентке татыктуу. Жээнбековду шайлай турганыбыз бул мамлекеттин өнүгүүсүнүн кепилдиги. Жээнбековду тандаганыбыз бул кыргыз мамлекетинин келечеги. Сооронбай Шариповичтин платформасы башка талапкерлерге эмнеси менен анын сөзсүз ишке ашырышына сиз Саясий платформасы башка талапкерлердин программасынан айырмасы абдан чоң, толугу менен айырмаланат. Эң эле жөнөкөй эки көрсөткүч менен мен аныктап берем. Биринчиси айдагы асманды алып тоо тиреген тиги таштарды кулатам деген жери жок. Бул жерде конкреттүү ишке кирген жана алдыда боло турган иштерге негизделген саясий платформа. Экинчи жана мен атаган 20-40 улуттук стратегия негизделген. Үчүнчүдөн ушу 20-40 стратегиясынын долбоорун иштеп атканда премьер-министр катары өзү катышкан. Жана бул иш аз аягына жетип, ишке кирип аткан учурда. Анан үчүнчүдөн бул саясий платформада конкреттүү ченемдер, эсептер каралган. Анан жөнөкөй элдин жашоосунан алынган көйгөйлөрдү чечүү жолдору каралган. Мисалы бул жерде бул саясий платформада бир да жеринде жок, бир реалсыз, анан баягы реалдуу эмес, баягы аткарылбаган, жомоктой болгон убадалар каралган жок. Мисалы 10 өнүккөн мамлекеттин ичине киргизебиз деген убада жок. Мындай бир саясий күрөшкө чыкканда дагы биринчиден мен ойлойм талапкерлер өзүн алдабаш керек, элин алдабаш керек, анан чын болуш керек да. Негизи азаматты эки сапат багыттайт дейт да. Бул биринчи чындык сөзү, анан ак эмгеги каарытпайт дейт. Мынанысы кандай? Биринчи чынчыл болуш керек, анан буга чейин жасап келген ак эмгеги менен ушу платформасын чыгарса, мен ойлойм эл колдоп берет. Лайкыңызга чоң рахмат. Рахмат.